Тарыны капа болуудан биздин диафрагма органы кысылып калат дагы, ал боордун иштешин бузат. Боор иштей албай калган кезде бул жакшы канды тазалап, өттү чыгарып бере албай калат. Жакшы чыкпаган өт биздин ичибизде тамакты сиңире албастан, сиңбеген тамак ал газды жана желди пайда кылат. Ошондон биздин ичибиз көбөйөт, ич көпкөндөн кийин үстү көтөрүлөт дагы, организмге кислороддун жетишсиздигин алып келет. Андан сырткары өпкөнүн ичинде жүрөк жайгашкан үчүн жүрөктүн сыгылуусуна алып келет. Андан сырткары ич көпкөндөн кийин бөйрөктөн табарска келген сидик каналдарын кысат дагы, бул бөйрөктүн ылдыйлашына алып келет жана ошондой эле бөйрөктүн давлениясына алып келет. Андан сырткары сигмовидный кишкада нарушение болот да, бутка кетүүчү кан тамырларды кысып, бут ооруга алып келет. Белге баруучу кан тамырды кысып, грыжа, протрузия, сколиоз ооруларына алып келет. Андан сырткары артрит, артроз ооруларын дагы пайда кылат.